Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 19 май 2025 жыл туугандар. Мен сиздерге Ош шаарынын өтө сонун жеринде жайгашкан мына ушундай жаңы новостройка домдон сатыла турган 2 кабаттуу пентхаус квартира жөнүндө маалымат бермекчимин. Ремонтко туугандар 2 айдын ичинде берилет экен. Мен турган жер ошондо центр. Бул жакта болсо KFC, бул жакта болсо Globus, мына жакта болсо Нурзамандын көп кабаттуу домун көрүп аласыздар. Ушундай локация негизинен жакшы. Строй компания Нурзаман. Домдун аталышы болсо Нурзаман Residence. Так, ушул домдун 14-кабатында сатылуучу жанагы 2 кабаттуу пентхаус квартирабыз жайгашкан. Чыгып барыңыздар, маалымат берем. Туугандар, келүү жолун түшүргөнчү сатылуучу жанагы пентхаус квартиранын алдына дагы келип калдым. Пентхаус квартира 2 кабаттуу, планировкасы сквозной. Анан ремонтко 2 айдын ичинде берилет экен туугандар. Жакшылап эске алып коюңуздар. Коммуникация боюнча айта турган болсок, суу, свет, газ, отопление бардыгы бар. Отопление центральный. Бул жакта 2 лифттин местасы, 14-кабатка чыгасыздар, чыгып солго бурулсаңыздар, мына ушул квартира сатка чыгып аткан учуру. Анан бул жерге жакынкы күндөрдө бронированный эшик орнотулат. Азыр сүрөтүн деле кошуп коем, видеонун жүрүшүндө көрүп койсоңуздар болот. Так, 2 кабаттуу, аянты 157 квадрат метр, өтө кеңири. Так, азыр бул жактан киргениңиздерде мына жагы кухня болот туугандар. Бул жагы конок бөлмө, мындай гостиный сыяктуу. Бул жакта лестницасы даяр. 2-кабатка чыгып кете бересиздер. Нак акчага сатылат, же болбосо квартирага, жеңил автоунааларга дагы алмашуу жолдору бар экен. Так, бул ошондо кухня туугандар. Природный газдын трубасы чыгыптыр. Айнек терезелери мына панорамный, бардыгы жакшы. Эң негизгиси бышкан кирпич туугандар. Бул жагы болсо ТВ зона сыяктуу болот. Бул жака диван, бүт баарын орнотуп койсоңуздар жакшы. Так. Мына жагы ачык экен. Кийин тостуруп койсоңуздар деле болот, же гарнитурда бир шкаф коюп койсоңуздар тосулуп калат. Карап көрөсүздөр. Негизи студийный кылып койсоңуздар деле жакшы болот, ачык кылып. Ушундай. Так, дагы эмне маалымат берейин туугандар. Азыр квартира кумшубак болгон, электромонтажы бүткөн, айнектери коюлган, эшигин дагы жакынкы күндөрдө орнотуп берет. Так. Өзгөчөлүктөрүн айтып коеюн. Ылдый тарабы наливной пол болгон. Мына ушундай утепление дагы болуптур. Шумоизоляцияга дагы өтө сонун иштегенбиз деп атат. Ылдый тараптан, мына каптал тараптан кошуналардын үнү жана бир башка нерселер угулбайт. Ошону эске алып коюңуздар. Так. Анан пластик айнектин мына бул жагына дагы ушундай бир жасалган. Эми билесиздер, кычыгынан мындай бир шамалдар өтүп калат. Бул жерде атайын өтпөй турган кылып жасап коюшкан экен. Мына жылуу болот квартираңыздар. Так, ошондо бул квартиранын 1-кабаты, жүрүңүздөр 2-кабатына чыгып тааныштырайын. 2-кабатка чыгасыздар. Аянты экөө кошулуп 157 квадрат метр чыгат. Өтө кеңири туугандар. Азыр чыгып оңго бурулганыңыздарда бул 1-чи бөлмөсү болуп калат. Конок бөлмө. Караңыздар, өтө кеңири, өтө сонун. Менимче бул квартира көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Лайктан басып, дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бардык тарапка жөнөтүп койсоңуздар болот. Алар дагы кирип көрүп койсун. Так. Наливной пол болгон, бардыгы жакшы. Көрдүңүздөрбү? Айнек терезелери мына панорамный, пластик. Азыркы учурда бир тарабына сырткы фасадтарын жасап бүткөрүлгөн. Бул жагын болсо мына утепление кылып аткан учуру. Эң негизгиси бышкан кирпич туугандар. Жакшылап эске алыңыздар. Анан ушул жерден шаардын буруч-бурчтары көрүнүп турат. Жана айтып өттүм, нак акчага сатылат. Же болбосо кимиңиздерди мына жеңил автоунааңыздар, же болбосо квартираңыздар болсо, ээси менен сүйлөшүп, акчасын келишип алмашып алсаңыздар дагы болот. Алмашуу жолдору дагы бар экен. Ремонтко 2 айдын ичинде берилет туугандар. Бул жактын отдельный автоматы бар. Бул жагы ажаткана. Көрдүңүздөр. Бул жагы прачечная, кир жый турган стиралка бүт бардыгы ушул тарапта болот. Ошону эске алыңыздар. Анан чыкканыңыздарда мына ушундай холу дагы кеңири. Бул жак ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Планировкасы сквозной, эки тараптан күн тийип шамал жүгүрүп турат. Бул спальня ошондо. Так, бул жагы отдельно спальныйдын санузелі. Бул жагы кандай десем, гардеробный деди. Же болбосо офис кылсаңыздар болот. Эми карап көрөсүздөр. Варианттары көп. Эң негизгиси бул Нурзаман буруп жаткан дом, бышкан кирпич туугандар. Жакшылап эске алыңыздар. Башня, фрунзе бардыгы ушул жерден көрүнүп турат, Сонун. Жүрүңүздөр, эми кийинки бөлмөлөрүнө өтөйлү. Жакшы да, Кудай буюрса 2 айда ремонтко берилип калса, келип ремонт кылып жашай бересиздер. Так, бул балдардын уктоочу бөлмөсү. Көрдүңүздөр, сонун. Жүрүңүздөр, эми кийинки бөлмөлөрүн дагы көргөзөйлү.
Так, бұл дағы бір өзінше спальный. Бұл жақтан осы Асқар Шакиров көшесі, Гринзавод, Юго-Восток тарап көрдім қалады. Так, қазір ақырқы бөлмесі қалады, шоны көргіз қойылы. Так, бұл жағы болса мына душ, санузел мұнда айтқанда. Туғандар, қолдан келшінше сатылушы квартира жөнінде малымат бердім. Так, высотасы дәлі жақшы, көрөтастар. Бұл жағы өйді тұрауы бетон кен, анан кейін 1,5 метрлік чердак, анан кейін крышасы жабылғаны. Ошоны еске алып қойыңыздар. Азыр мансардный квартира десе башкача түшүнүп калды. Чердак кен депчи, андай эмес. Кейін келип көрүп кетесиздер, негизи жакшы. Эми баасын айтайын, аянты 157 квадрат метр. Ар бир квадрат метри туғандар $800 бааланды. Анан дагы бир аз кеми бар. Чалып ээси менен сүйлөшөсүздөр. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Же болбосо мына жеңил автоунааларга же квартираларга дагы алмашуу жолдору бар. Барыңыздарга ийгилик, колдон чайбаңыздар. Лайктан басып, дос тааныш, тууган, урук, группа бүт бардык тарапка ушул сатылуучу квартиранын видеосун жиберип койсоңуздар болот, ссылкасын. Алар дагы кирип көрүшсүн.